Ош облусунун Араван районундагы бир маселени көтөрүп койгум келип атат. Бул баягы Араванда Чековат деген айыл бар, айыл өкмөт. Ошол Чековатта 18 гектар жерди бир мурдагы ушул чекс болуп иштеген Шералы Нурмуратов деген адам менчиктеп алгандыгын, чыгып бүгүнкү күндө ошол жерди курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп аткандыгын, бир катар фактыларды биз журналист кезинде көтөрүп, анан ал тааныш-тунуштук менен бармак баспытты көз кысты деген саясат менен ушул маселени буттосуп келген да. Азыр эми ушуну ички иштер кызматына жолдосоңуздар, андан сырткары прокуратурага жолдосоңуздар, дыкаттык менен, анан жер комиссиясы боюнча да мамлекеттик деңгээлде бир текшерүү кылып, ошол жерди бүгүнкү күндө мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына чечсе жакшы болот эле. Анткени канча деген жеңичинен сатып ошол жака мыйзамсыз курулуштарды куруп жиберген азыр. Канча жолу ошолорду алып барып буздурдук. Бирок дагы деле көңүл бурулбай атат да. Мастарбы. Нурлан Жанадилович, бул абдан маанилүү маселе болуп атат, но кыргыз тест боюнчачы. Бүгүнкү күндө кыргыз тесттин айланасында көптөгөн көйгөйлөр мамлекеттик жана муниципалдык кызматка жумушка кирүүдө өтө оор бюрократиялык, баягы коррупциялык жолго түшүп калгандай бир көрүнүш болуп атат да. Азыр мисалы аймактан келген бир жаш адис Бишкекке келип жумалап кезекте туруп, мына май айынын аягына чейин бүгүнкү күндө кезекте турат экен кыргыз тестте. Кыргыз тест тапшырыш үчүн. Анан эми биз тил боюнча конституциялык мыйзамда мамлекеттик тилди коргоо талаптарын, шарттарын коюп атабыз, бирок шарт түзүү маселесине келгенде биз тең салмактуу кылбай атабыз да. Дискриминация болуп атат аймактардагы кызматкерлерге. Алар борборго келип айлык акысы жанагындай бир финансылык чыгымга учуруп атат. Андан сырткары моралдык чоң бир басымга дуушар болуп атат, убакытка дуушар болуп атат. Ушуну эске алып, министрлер кабинетине ушуну сунушумду жолдоп коюңуздар. Бул баягы ар бир облустун борборуна кыргыз тесттин филиалын ачыш керек. Экинчи сунуш адамдык факторлорду жок кылып, ошол ачык айкын санариптик онлайн системаны коюшубуз керек да. Мына эми санарип деп атабыз, санарип системасы бүгүн ушул реалдуу кадрлар кызматында, кыргыз тест кызматында ишке кирсин. Ушуну протоколдук тапшырма менен жолдоп коюңуздар. Ушул эки маселе эске алынсын. Чоң рахмат. Assalamu alaikum кыргыз элим. Мен атым Баяман. Мен бир жыл мурун Түркия мамлекетинен опрессия болуп келгем. Азыркы учурда кырсыктап кайра артымда темир сынып калды. Кайра тез аранын ичинде барышым керек болуп атат. Көп бассам ооруп кыйналып атат. Мен дагы досторума окшоп жүргүм келет. Күлүп жайнап жардам берип коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим. 100 сом, 200 сомдон болсо дагы жардам берип коюңуздар. Кайдыгер карабаңыздар. Рахмат сиздерге. Кийинки сөз Карыбек уулу Улукбекте. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Нурлан Жанадилович, протоколдук тапшырма менен аппаратка жолдоңуздар. Бул билим берүү тармагы боюнча президентибиз бүгүнкү күндө билим берүүгө, медицинага жакшы көңүл буруп, учурда мындай бир реформалар башталды десек болот. Бул алкакта азыр бир жагдай жаралып атат. Мына интернетке да чыгып атат. Анан бизге да кайрылуулар келип атат. Мектепке чейинки билим берүү борборлорунда бүгүн учебный программаларды сатуу маселеси көйгөй жаратат. Эми бул жалпы 100% болбосо дагы айрым көпчүлүк жерлерде бүгүнкү күндө учебный программаларды сатып аткан жагдайлар. Бул билим берүү министрлиги мамлекеттик баягы стандарттан өткөзүп, госстандарттан өткөндөн кийин ушул райондорго барганда районолор билим берүү департаменттери, билим берүү борборлору райондогу деңгээлде бала бакчанын ушул тарбиячыларына сатып аткан жагдайлар ачыкка чыгып атат да. Ушуну билим берүү министрлигине жолдосоңуздар,
дыкаттык менен дагы да тапшырма берип, ушуну контролго алып койсун. Анткени бул түздөн түз ачык коррупция болуп эсептелет. Ушул эң маанилүү жагдай. Экинчиси, мынау Ош облусунун Араван районундагы бир маселени көтөрүп койгум келип атат. Бул баягы Араванда Чеговат деген айыл бар, айыл өкмөт. Ошол Чеговатта 18 гектар жерди бир мурдагы ушул чекс болуп иштеген Шералы Нурмуратов деген адам менчиктеп алгандыгын ээ чыгып, бүгүнкү күндө ошол жерди баягыдай курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп аткандыгын бир катар фактыларды биз журналист кезимде көтөрүп, анан ал тааныш-тунуштук менен бармак баспытты көз кысты деген саясат менен ушул маселени буттосуп келген да. Азыр эми ушуну ички иштер кызматына жолдосоңуздар, андан сырткары прокуратурага жолдосоңуздар, дыкаттык менен, анан жер комиссиясы боюнча да мамлекеттик деңгээлде бир текшерүү кылып, ошол жерди бүгүнкү күндө мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына чечсе жакшы болот эле. Анткени канча деген жең ичинен сатып ошол жака мыйзамсыз курулуштарды куруп жиберген азыр. Канча жолу ошолорду алып барып буздурдук. Бирок дагы деле көңүл бурулбай атат да. Ушул Араван районунун Чеговат айыл өкмөтүндөгү 18 гектар, жалпы 50 гектар, ошонун 18 гектарын бүгүнкү күндө ошол Шералы Нурмуратов деген инсан басып алгандыгын, ошол ээлеринен макулдугусуз алып алгандыгын бир катар иликтөөлөрдө көрсөтүп келдим эле. Ошону көңүл буруп эске алың. 1 май районуна караштуу 700-800 үй бүлө жашаган Салкын жаңы конушунда номер 113 орто мектеби жамаатынан мага ошондо арыз келип түштү. Бул 113 мектеп Араб кайрымдуулук фондунан курулган экен. Бүгүнкү күндө бул билим берүү мекемесинде 1 класстан 4 класска чейинки окуучулар билим алышып, окуучулардын санынын көптүгүнө байланыштуу мектеп 3 мөөнөт менен иштейт. Жалпысынан 400гө жакын бала бар деп атышат булар. Бирок учурда мектептин документтик иштери толук бүткөрүлгөн эмес. Мектептин документи жок экен. Бул жерде коллектив, жамаат, мектеп бул жаңы конуш болгондон кийин мектеп жабылып калуу коркунучунда деген тынчсыздануу менен ошол мага кайрылып атышат. Ошон үчүн бул аталган маселени ошол тез арада чечип документтештириш бир өзүбүздүн мамлекеттин ичинде мамлекет болбош керек да. Мындай маселе болбош керек. Министрлик керек болсо колго алып мектептин документин тез аранын ичинде чечип берүүсүн суранышып атат менден. Мен жеке көзөмөлүмдө болот. Бул ушу маселе боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуздар, жоон мен күтөм ошол мектеп боюнча. Бул эми жаңы конуш мектеп айылы. Анан мага ошол чек ара кызматында иштеп жүргөн Лейлек районунун тургуну Шарапов Автандилден кат келип түштү. Мен өзүм дагы жана 22 жылдары ошол Максат чек ара заставасына жанагы кыргыз-тажик баягы кок алаңында барганымда бул жигит ошол жерде жолуктум эле. Застава жетекчи болуп турган жигит болчу. Анан эми азыр бүгүнкү күнү ал ошол пенсияга чыгып, бирок үйү, турак жайы жок калып, ошол турак жай маселеси менен кайрылган. Эң оор учурларда ошондой аскер кызматтарын иштегендерди колдонуп, пайдаланып дейбизби, мүмкүнчүлүгүн аскер кызматында чек арачы болуп иштеп, анан чек ара кызматынан ошо пенсияга кеткен убакта мындай үйсүз калат деген нерсе болбош керек да. Чек аранын коопсуздугу, аскерлердин эрдиги, мекенди коргоп, сүйүп, мамлекетке кызмат кылган биздин ошол кызматкерлерибиздин баарысы ошол үй менен камсыз болуш керек. Үй бүлөсү жакшы шартта жашаш керек, ден соолугу каралыш керек. Мына ушундай мен ушул баягы турак жайын чечип берүүнү суранат элем. Мен катта жөнөттүм чек ара кызматына. Ушул маселени дагы Нурлан мырза ошол көңүлдүн борборуна алып жардам беришиңизди сизден суранабыз. Рахмат. Үчүнчү процедурный.